Жаштарды колдоо иретинде жакында фонд ачсамбы деп жатам. Кантип ачсам болот? Кандай документ керектелинет? Азыркы иштеген иши маңыздуу болобу? Фонд бул коммерциялык эмес уюм. Демек коммерциялык эмес уюм деген бул бир баягы коммерциялык ишти көздөбөйт, пайда табууну көздөбөйт. Уюм ачса, фонд ачсаңыз болот. Бул коммерциялык эмес уюмдар бул коомдук бирикмелер, мекемелер, анан ошол сиз айтып жаткан фонд. Фонд ачыш үчүн эгерде жалгыз ачсаңыз, өзүңүз жалгыз ачсаңыз болот, же болбосо бир нече жаран биригип ачсаңар болот. Ал эми ишмердүүлүгүңөр, эми фонд бул жогоруда айтпадымбы? Фонд ар кандай тармакта иштейт. Эгерде ошол эмне жумуш аткарасыз, коом менен кандай иштерди алып барасыз, бул ошол өзүңүздөрдүн уставыңыздарда жазылат. Эмне документтер керек? Сиздин паспортуңуз керек. Бардык ошол катышуучулардын, демек мүчөлөрдүн. Эгерде сиз жалгыз болсоңуз, сиздин гана паспортуңуз менен барып арыз жазасыз, устав жазасыз. Эмне ошол ишмердүүлүгүңүздү аныктай турган, тармагыңызды, багытыңызды аныктай турган устав жазасыз. Андан кийин сиз байкоочу кеңеш түзөсүз. Ошол ишмердүүлүгүңүздүн мындай жөнгө сала турган, сизди ишмердүүлүгүңүздү текшере турган деп айтайлы, ревизиялык комиссия болот, баягы байкоо кеңеши деп коет. Байкоо кеңешме түзөсүз. Эч кандай мындай татаалдаштырылган эч кандай кыйынчылыгы жок. Уставыңызды жазасыз, арыз берсеңиз, сизге атайын күбөлүк берет. Юридикалык жак катары катталуу боюнча күбөлүк берет. Андан кийин сиз уставыңызда жазылган багыт боюнча ишмердүүлүгүңүздү жүргүзсөңүз болот.